Esender жакшыларым, bir уруунун тарыхын араңталдап чыгарсам, биздин уруубуздун дагы айт деп заказ бергениңер үчүн рахмат. Баарын билгедей Википедия эмесмин. Bir уруунун тарыхы албетте башка кыргыз урууларын менен тыгыз байланышта. Окуган далилдери менен болгон фактыларды кезек-кезеги менен чыгарып жатам. Бүгүнкү кезек уурусу акыркы күндөрү кыргыздар сак жана усун элдерин урпактары деген тыянак чыгардык генетикалык изилдөөлөргө таянып. Бүгүнкү темабыз гесектер усундардын урпактары. Гесектердин санжырасын иликтеп жиликтейбиз. Гесектер кыргыз элинин байыркы урууларынын бири. Бул уруу жөнүндө алгачкы маалымат Маджум ат-Таварифте кездешет. Гесектер Байыртадан эле Памиралайдын жана Чыгыш Түркстанды мекендешет. Бүгүнкү күндө гесектер Баткен областынын Лейлек, Баткен, Кадамжай райондорунда, Ош областынын Чоң Алай районунда, Тажикстандын Каратеген, Памир аймактарында, Өзбекстанда жана Кытайда жашашат. Гесек этнониминин параллелдери бүгүнкү күндө башкырлардын курамында гезек табындар, тожулук тубаларда гезек куулар, гезек маады, лакайларда гесек кайлдар, казактарда кара гесек, түркмөндөрдө 6 гесек түрүндө кездешет. Тожулук тубаларда гезек куулар уруусу жана Тарахем дарыяларынын өзөндөрүндө жашашып, мал чарбачылыгы менен кесиптенишет. Ал эми гезек маады уруусу негизинен Бийхем дарыясынын бойлорунда жайгашып, негизги кесиби бугучулук. Башкырлардагы гесе табын уруусунун түпкү теген өздөрүнүн санжырасы боюнча Сибир, Алтай менен байланыштырат. Сибирдеги Ябык Карагай деген жерде жашап, алардын бийи Байгачур деген адам болгон. Гесектер байыркы Енисей кыргыздарынын бир уруусу экендигин, ушул уруунун курамындагы сибирчи, кызыл аяк, сары усун, кара усун, бөксө уруктар биздин оюбузду бекемдейт, дейт Олжобай Каратаев. Туура айтат Олжобай мырза. Сары усун, кара усун деп сак усундардын урпактары экенин унутпай алып келе жаткан гесек туугандарга рахмат. Андан тышкары көпчүлүк тарыхчылар Туиндердеги гесек куулар уруусун тотеми ак куу болгондуктан куулар деп куштун атын алган дешет. Менимче андай эмес. Куу дегени бедай, өңү сары адамды айткан. Байыркы скиф сактардын беттери өңдөрү сары болгондуктар беттери куу болгон. Демек толук кандуу гесектер сак усундардын урпактары деп болжолдой алабыз. Мухамеджан Тынышбаев казактардын кара гесек уруусу менен кыргыздардын гесек уруусун байыркы чумугундар менен байланыштырып карайт да, 744-жылдарда уйгур жана карлуктардан жеңилгенден кийин батышка карай сүрүлгөн деп божомолдойт. Манас эпосунда гесектер Манас, Баатыр менен Алтайдан ала тоого келет. Казактардагы кара гесектер менен кыргыздын жоо гесектери тууганбы? Казактарда кара гесектердин 2 түрү бар. Эң көп уруу саналган орто жүздөгү аргындардын ичинде кара гесек уруусу бар. Анан кичүү жүз Алимулуга кирген кара гесек бар. Генетикалык байланышы жок болуп атат кыргыз гесектер менен казак кара гесектердин. Биздин гесектердин 40% эр-бира, 25% Ж2 анан 23% М1 капла группасы. Биздин гесектер тубадагы ар жаан казууларында табылган скиф сактардын урпактары болуп чыгып жатат. Бирок кызыгы биздин гесектердин арасында аргын деген уругу бар. Казактардын аргын кара гесектери менен кандай байланышы бар экенин билбедим. Тарыхчы Табылды Акеров чериктерди гесектер менен бир дегендей макала жазыптыр. Черик дегени монголчо солдат, жоокер дегенди билдирет. Гесек деген Туиндерде гезек дегени кадимки эле кыргызча гезек очерет, анан аскердик бөлүк. 2 этноним тең аскердики, ошого окшойт. Чериктер санжырада Наалы эжеден таркайт. Саул Абрамзон жазып жатат, Наалы эженин прототипи Наал хатун деп бояттарда дагы жүрөт. Демек чериктердин дагы тамыры Сибирде жатат. Бирок канчалык гесектер менен тууганы экенин такташ керек. Мына саруулардын арасында гезек сары, гезек таз деген 2 урук бар экен. Булар ошол саруулардын арасына кирип кеткен гесектер. Деги саруулардан айланса болот. Кайсы гана урууну изилдебе, көпчүлүгү саруунун арасынан чыгат. Гезек сары, гезек таз деп аттары дагы оригинал туинча айтылып турат. Сары үсүн, кара үсүн деген этнонимден башка дагы гесектердин генетикалык байланышы байыркы скиф усун урпагы экенин далилдеп турат. Аман болгула.